WhatsApp. Ата-энелер чогулушун саяси иримге айланткан мессенджер. Аны колдонуу коопсуз бу? Бир тараптуу жооп жок. Анткени WhatsApp Метага таандык. Мета бул өтө чоң трансулуттук корпорация. Мурдагы Facebook. Булар улам сайын WhatsApp мессенджерин жакшыртууга көп күч жумшап келишет. Мета WhatsApp'тагы билдирүүлөрдүн жана чалуулардын бардыгы шифрленген. Керек болсо биздин кызматкерлер дагы окуй албайт деп айтат. Ошол эле учурда Мета ири трансулуттук корпорация катары аркылуу өлкөлөрдүн түрдүү укук коргоо органдары менен кызматташат жана алардан расмий сурамат келсе маалымат менен бөлүшөт. Сүйлөшүүлөрдүн мазмунун бербегени менен колдонуучунун аты жөнүн, телефон номерин, бул номер кимдер менен байланышта экенин берет. Тилекке каршы атайын кызматка маалымат берүү мүмкүнчүлүгүнөн сырткары эл арасында WhatsApp мессенджерин бузуп киргени, уурдатканы тууралуу такай угуп келебиз. Мындай бузуп кирүү коркунучун азайтуу үчүн эмне кылуу керек? Эгерде WhatsApp'ка бир гана SMS аркылуу кирип жүргөн болсоңуз, анда аккаунтум бузулган, уурдалган деп эсептейбиз. Колдон келишинче тез арада WhatsApp'ка 2 факторлуу аутентификатор орнотуңуз. Бул пин-код жана жеткиликтүүлүктүн ачкычы. Ошондой эле келген билдирүүлөр дароо өчүп кете турчу функцияны жандырыңыз. Мындайда телефон уурдалса, WhatsApp'ты бузуп киришсе, же сизди кармап кетип телефонду ачууга мажбурлашса деле, билдирүүлөр өчүп кеткен болот. Эгерде билдирүүлөрдү архивдөө функциясын колдонсоңуз, резервдик көчүрмөсү бар болсо, аны шифрлөө опциясын жандыруу керек. Ошондой эле WhatsApp'та байланышкан түзнөктөр деген функция бар. Ошол жакка такай кирип, бейтааныш түзнөк жокпу текшерип туруңуз. Сизге тааныш эмес даректи көрсөңүз, демек сиздин аккаунтту бузушкан. Ошол замат жеткилик кодун, пин-кодду алмаштырыңыз. WhatsApp'та жабык чат функциясы колдонууга болот. Бул жалпы сүйлөшүүдө көрүнбөгөн каталышуулар. Кенен маалымат алуу үчүн бул суроону Google'га жазып, өзүңүз IP даректерди жашыруу функциясын жандырыңыз. Мындайда провайдер жана атайын кызматтар сиз кандай IP даректер менен чалышып жазышып жатканыңызды же VPN колдонуп жатканыңызды биле албайт. Ушул адаттар сизде мурдатан бар болсо, же мындан ары ушул эрежелерди кармансаңыз, сизди эч ким буза албайт жана WhatsApp мессенджерин колдонуу бир топ коопсуз боло түшөт.